номер 7 Кожобек Күзөнбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби кыргыз тили сабагы 4 класс мугалим Чондуева Айнагүл Узубековна. Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Демесе аралыктан окутуудагы сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы айрым сөздөрдүн айтылышы жана жазылышы. Китебибизди алабыз балдар, дептер ручкаларды даярдап, мен силердин сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Айрым сөздөрдүн айтылышы жана туура жазылышы жөнүндө маалымат аласыңар. Үн сөздөрдүн айтылышына жана жазылышына маани берүү менен сулуу, катасыз жазганга үйрөнөсүңөр. Адептүү болууга тарбияланасыңар балдар. Балдар, силер билесиңерби? Канаттуулар учпоочу жана учуучу болуп экиге бөлүнөрүн. Азыр мен силерге ошол жөнүндө текст окуп берейин. Учпоочу канаттуулар. Биз куш десе эле асманда уччу канаттууларды эсибизге салабыз. Дүйнөдө уча албай турган канаттуулар да бар. Ишенбейсиңерби? Тапкылачы. Алар төөкуш менен пингвин. Төөкуш Африка жеринде жашайт. Канаты кыска жана кичинекей. Пингвиндер болсо Түндүк Муз океанында жана Антарктидада жашайт. Бул жерлер сөзсүз суук жерлер. Пингвин сууда абдан мыкты сүзөт, ал күндүз да, түнкүсүн да суу түбүндө жашай берет. Балдар, бул тексттин эмнени байкадыңар? Ооба, кээ бир үнсүз тыгыштардын айтылышы жана жазылышы ар башка болот. Мисалы, сөзсүз, сөзсүз, уччу, ушчу, түнкү, дүңкү жана башка. Мындай сөздөрдүн жазылышын оңгуга карай аныктоого болот. Мисалы, сөзсүз деп айтылат, сөзсүз деп жазылат. Анткени оңгусу сөз. Түнкү деп айтылат, ал эми жазылганда түнкү деп жазылат. Анткени оңгусу түн. Эми балдар, бүгүнкү күндү жазып, көнүгүү менен иштейбиз. Биринчи көнүгүүдө тексттин биринчи абзацын көчүрүп жазып, айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөрдү табабыз. Экинчи көнүгүү. Учпоочу канаттуулар деген тексттин экинчи абзацын дагы биринчи көнүгүүдөй кылып иштейбиз балдар. Үчүнчү көнүгүү. Мында сөзсүз деген сөздөн сөз жаратып, ал сөздөр менен сүйлөм түзөбүз. Мисалы, сөз деген сөз жаралды, ал эми сүйлөм. Биз жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Кийинки сөз өз. Сүйлөм. Ар бир окуучу өзүнүн укугун билиши керек. Эми калган балдар өзүңөр улап таап жазгыла. Төртүнчү көнүгүү. Мында балдар сөздөрдү тууралап жазып, сүйлөмдөр түзөсүңөр. Мисалы, айтылышы бүгүнкү, оңгусу бүгүн, жазылышы бүгүнкү. Сүйлөм бүгүнкү сабак кызыктуу болду. Эми балдар кийинки сөздөрдү өзүңөр жазып көргүлө. Азаматсыңар балдар. Үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү 50-чү бет. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта болгула балдар.